бир чоң эле мамлекеттик чиновникти биз камаганбыз. Эми мурда мындай премьер-министр болуп иштеп жүргөн бирөөнү ушуну камаганбыз. Андан кийин эле бир мындай мероприятияда Кур'ан окутуу болсо керек эле, ал киши ушу менин жаныма отуруп калыптыр да. Анан мен ушунчалык өзүмдү мындай ыңгайсыз сездим. Туура ал кишинин биз завод фабрикаларын алдык, мал мүлкүн алдык, жана башка айткандай баардыгын алып мамлекетке өткүздүк. Бирок ал киши менин жанымда отуруп калганда ошол жерде жеген тамагым дагы ушул тамагыма, ушу кекиртегиме тыгылып турду да. Ушу отурган столум дагы бир нерсе жаман жерде отургандай болуп өзүм такыр жаман сездим да. Себеби дегенде ал адамды биз камаганбыз, ал адам штраф төлөп чыгып кетти дагы. Кечээки коррупционер деген адамыбыз эле менин жанымда отуруп калды. Андан сырткары ошол штраф төлөп, коррупцияга байланышып, коррупциялык элементтерге байланышып камалган адамдар, айрыкча мамлекеттик кызматкерлер болгондо, алар кайрадан чыгып эле штрафты төлөгөндөн кийин кайрадан чыгып соттуулугун жоюп туруп, кайра мамлекеттик кызматка кирип кетип атышты. Анан кирип алып туруп кайрадан повторно деп коет го. Кайрадан эле ошол кылмыштарын жасай башташты. То есть адам оңолбойт экен да. Демек, биз бул жерде ойлондук, биз кайсыл бир орчундуу чараларды колдонушубуз керек. Орчундуу чараларды колдонбосок, бул биздин жасаган жумушубуз финансылык жактан, мал мүлк жагынан пайдасын бергени менен элдин аң сезими тарабынан, ошол коррупцияны жасаганды токтотуу тарабынан көп натыйжа бербей аткандыгын биз да сездик да. Ошон үчүн эмне кылдык? Ошон үчүн урматтуу президентибиздин менен чогуу биз ошо коррупция элементтерге каршы статьяларды өзгөртүүнү жана бир топ мыйзамдарга чоң өзгөртүүлөр киргизүүнү чечим кылдык.